Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Биз силер менен буга чейин div деген чек менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабакта болсо ошол divдердин жардамында тапшырмаларды аткарабыз. Мисалга ала турган болсок, 18-ci тапшырмада жаңы лекциялык сабак бар. Бул слайдты ачып карай турган болсоңор, бул сабактын аталышы Flexbox. Бул Flexbox эмне кызмат аткарат? Кандай касиеттери бар? Булар боюнча 18-ci тапшырманы аткарып жатып, көрсөтүп түшүндүрүп өтөм. 18-ci тапшырмада макетти карай турган болсок, бизге ушундай тапшырманы аткарышыбыз керек. Бул макетте пиццалар боюнча тапшырмалар берилген. Мисалга алсак, бир пиццанын сайтын түзүш керек. Мисалга ала турган болсок, ал сайтта мисалы мына пиццалар өз-өзүнчө блокко бөлүнүп, бир строкага 4төн блок коюлган. Ушул маселени чечишибиз керек. Албетте бул тапшырманы сөзсүз түрдө divдердин жардамында түзөбүз. Бүгүнкү сабак болсо, бүгүнкү сабактын убактысы көбүрөөк болот, себеби бул макетти ушул боюнча калтырбайбыз. Дагы кошумча адаптация боюнча сабак өтөбүз. Бул адаптация деген ушундай макетти түзүп койбостон, ал сайт компьютерде кандай ачылат, ноутбукта кандай ачылат, планшетте кандай ачылат, телефон версияда кандай ачылат, ошол боюнча полный адаптациясын түзөбүз. Силер түзгөн сайттын чоң экрандарда кандай көрүнөт, ноутбукта, планшетте жана мобильный телефондордо ошол сайтыңарды көрүнүшү кандай болот? Универсальный сайт кылып түзөбүз. Анда сайтты баштайлы. Сабакка келбей жүргөн, калып кеткен студенттер болсо, ушул видео сабактан үйрөнсөңөр болот. Бул сабакта негизинен жалпы файлды кантип ачып, сактайт, жалпы түшүндүрүп өткөм. Анын үчүн Sublime Text ачабыз. Sublime Text ачканда силерде эгер биринчи баштап аткан болсоңор, силерде Sublime Text ачканда эле программаңар мындай пустой бир экран болуп ачылат. Ал үчүн могул жакта карасаңар, силерде эски версия боло турган болсо, могул жерлерде меню болот. Менде бул меню бул жакта. Бул жактан View дегенге кирип туруп, Layout, Slot. Андан кийин экранды мындай экиге бөлүп алсак болот. Себеп дегенде биз азыр HTML жана CSS тилинде үйрөнүп жатабыз. Биринчи экранга HTML, экинчи бетке болсо CSS-те улап алып иштейбиз. Ошол үчүн экранды экиге бөлөбүз. Андан кийин JavaScript-ке өткөндөн кийин экранды 3-кө бөлүп, HTML, CSS, JavaScript тилдеринде иштейбиз. Экранды 3-кө бөлсөк мындай болот. Мына бизге азырынча экранды экиге бөлөбүз. Биринчи экранга болсо Ctrl-N клавиатурасын басабыз, андан кийин Ctrl-S. Ушул файлды сактайбыз. Мисалга мына 18-ci тапшырманын pizza деген папкасында мына файлды сактап атканда кандай аталышта сактайбыз? Каалаган ат жазсаңар болот. Мисалга атыңар жазып туруп, бирок .html деген формат сөзсүз түрдө жазылыш керек. Бул жагына каалаган сөзүңөр жазсаңар болот. Сөз жазып бүткөндөн кийин .html деген форматты жазышыбыз керек. Ошондо бизде мына Sublime Text'ин программасы HTML кодун түшүнөт. Эң ылдыйдан оң бурчту карасаңар, HTML өзү автоматтык түрдө тандалат. Негизи бул Sublime Text'те HTML, Java, JavaScript, C#, C++ жана башка тилдерде дагы код жазса болот. Биз HTML, CSS-тин JavaScript-ти гана колдонобуз. Ушундай файл түзүп алгандан кийин HTML деп жазабыз. Андан кийин Tab'ты басабыз клавиатурада. Бассаңар мындай ошибкалуу бир код чыгып кала турган болсо, экинчи метод менен илеп белгини чыгарабыз. Андан кийин Tab'ты бассаңар, силерге мындай HTML структураны чыгарып берет.
Sublime Text'in мүмкіншілігі ушунда. Силер бир чек жазасыңар, өзүн эле андан кийин тап бассаңар, өзү ачып, кайра жагып коет блочный чектерди. Так. Андан кийин CSS файл деле ушундай кылып ачып алабыз. Ctrl-N бул жаңы файл ачылат. Андан кийин Ctrl-S ушул файлды сактайбыз. Бул файлды сактаганда дагы каалаган ат жазсаңар болот. Мисалга мен stylen.css. Точкадан кийинки бул форматты көрсөтө турган формат болот. Мисалга HTML-дики HTML, CSS-ки .css болот. Бул жагына атыңар жазсаңар деле болор дегенде сактайбыз. Андан кийин 3-чү кадамда болсо, sheet деген тегтин ичинде каалаган жериңерге, мисалга мен жетилдан кийин link деген тег менен CSS-ти подключение кылышыбыз керек файлыбызда. Link деген бул ошол сырткы файлдарды туташтыруу үчүн колдонулат. Href деген атрибут бул болсо ошол файлдын аталышын же болбосо адресин сурайт. Бизде файлдын аталышы style.css. Сактайбыз. Андан кийин бул макетти иштегенде, макет карайбыз дагы, только div менен иштейбиз. Биринчи бетке мисалга мындай кылсак болот. Null текст жазбай турайын, пиццаларды түзүп алайлы. Пицца түзүшүн мындай кылайлы. Бир div ачабыз. Divтер менен иштейбиз. Divге класс берели. Биз азыр класс берген себеби бир HTML-да көп жолу div колдонсок болот. Ошон үчүн сразу эле класс берип туруп атын өзгөртүп иштеп кетебиз. Класс мисалга бул класстын атыны чоң блок деп коеюнчу. Блок. Чоң блокко CSS-те HTML-га эгер класс бере турган болсок, CSS-ке точка менен баштап жазабыз. Чоң блок. Бул divти ширинасын берели, width 70% берейин. Так, андан кийин бийиктиги 500 пиксель. Граница берип турайлы көрүш үчүн 1 пиксель жогондукта кара түстө чыксын. Сактайбыз. Сактап бүткөндөн кийин HTML жакка өтүп туруп, так, мышканын оң жагын басабыз. Open in browser деген бар бул жерде. Ушул коддун жыйынтыгын браузер аркылуу ачуу деген. Ушул кнопканы бассаңар, биздин сайттын жыйынтыгы чыкты. Биз ушундай бир div түздүк HTML-га. Бул HTML-дagi div чоң блок деген класста аталышты болду. Чоң блок дегенден ширинасы 70%, бийиктиги 500 пиксель, 1 пиксель жогондукта рамкада чыкты. Так, эми бул diffuse'ü центрге алып келели. Ар бир блокту центрге алып келиш үчүн сырт код беребиз. Margin 0 auto. Margin деген бул сырт код 0 деген үстүнөн 0 пиксель, андан кийин auto деген эки жанынан автоматтык түрдө центрге алып келет. Сайтта айт этсеңер, эки жагынан автоматтык түрдө центрге алып келет. Үстүнөн болсо 0, бул үстүн код тутуп. Эгерде мына жерге 20 пиксель auto деп бере турган болсок, үстүнөн 20 пиксель ылдыйга түшөт. 20 пиксель билинбей калат. 70 берейин. 70 пиксель жогорудан ылдыйга карап 70 пиксель ылдыйга түшөт. Так, 0 боюнча туруп турсун азырынча. Андан кийин болсо, эми ушул түзүп алган сызыгыбыздын ичине блокторду түзүшүбүз керек. Кандай блок? Мисалга, мунуларды рамкага алып иштесек болот. 1 блок, 2 блок, 3 блок, 4 блок. Биринчи блокту эле түзүп алсак, калганын көчүрүп коюп койсок болот. Мисалга, бизде азыр нол дифтин ичине 4-өөнү баткырышыбыз керек. 4-өөнү баткырыш үчүн мунун ичи 100% болот. 100%-ті 4-кө бөлсөк 25%-тен болот.
Ал үчүн мына дифтин ичине дагы бир диф түзөбүз. Бул класс мисалга блок деп коелу. Бул блокко дагы мындай кылабыз. Мындай макетти ушинтип чийип иштесеңер өзүңөргө түшүнүктүү, анан мындай ыңгайлуу болот. Блокко ширина берели width 25%, border 1 пиксель, solid кызыл берип турайын границасын, бийиктигин болсо примерно 300 пиксель берип турайын. Сактайбыз. Бизде мындай блок даяр болду. Эң чоң дифтин ичинде бир диф бар. Эми ушунан төртөөнү коюп көрөлү батап экен. 1, 2, 3, 4. 4 диф койсок, бизде вертикалдуу түрдө чыгып калды дифтерибиз. Мына линияны ага ашып кетти. Ал үчүн бизге ушул жерде flex, display flex кызматы жардамга келет. Ошол үчүн ушул flexbox темасын өтөбүз. Flexbox бул ушул блокторду башкарыш үчүн колдонулат. Биз азыр flex direction деген свойствону колдонушубуз керек. Биринчи очередде display flex деген свойствону беришибиз керек CSS-ге. Display flex бул мына блокторду горизонтальный түрдө түзөт. Мына ылдыйга карап эмес, горизонтальный түзөт. Ал үчүн бир мына кызыл блоктордун сыртында бир div болот. Мына ол дифке эң чоң дифке беребиз. Бизде эң чоң диф мына чоң блок деген диф. Ушул жерге display flex берсек, ичиндеги блокторду горизонтальный абалда келтирет. Эмне үчүн 25% бердик? Себеби мына дифтин ичи 100%, 4кө бөлгөндө ар бир блок 25%тен 4 батыш керек. Мындан 25тен чоң бере турган болсок, бирөө батпай кийинки рядтан түшүш керек. Flexти жазганыбыздан кийин бизде азыр дагы бир проблема болот. Себеп дегенде, мисалга мына 8 блок коюп көрөйм, мындан көчүрүп туруп 8 блок кое турган болсом, бизде азыр 8 блок тең баары бир линияга автоматтык түрдө батып кетти. 8 эмес, дагы бир көчүрүп кое турган болсок, бизде канча блок болсо деле мына бир линиянын ичине батып кете берет. Себеп дегенде, бизде display flex'те мындай свойство жазылган. Слайд карайбыз. Бизде слайдта мына flex wrap деген бар. Flex wrap деген свойство flex wrap. Бизде жазылбаган учурда мындай болуп турат азыр. Flex wrap, no wrap деген бул блокторду баардыгын бир линияга батырыш керек деп. Азыр дагы төртөөнү коюп көрөйүн. Канча блок болсо деле бир линияга батсын деген. Бизде андай эмес. Макетти карай турган болсок, төртөө батат, андан кийинкилери кийинки рядтан чыксын деген. Слайдты карайбыз. Бизде экинчи свойствосы керек flex wrap'тан wrap дегени. No wrap эмес, wrap деген. Бул дегени ошол блоктор кийинки рядтан чыгыш үчүн. Ал үчүн мына flex wrap'ты wrap деп эле калтырып коебуз. Ошондо мындай болот. Мунун логикасы 25 пикселден батып келип туруп, нол жерге батпай калганы кийинки рядтан түшүп кете берет автоматтык түрдө. Бизде эмне үчүн үчөө эле батып калды? Себеп дегенде, бизде границалар дагы 1 пикселден ээлеп туруп 100%тен ашып кетип атат. Ал үчүн 25 эмес, 24%тен берсек батат. Андан кийин мына линиябыздан дагы чыгып кетиптир. Бул жерде биз ручной 500 пиксель берип турганбыз бийиктигине. Авто десеңер, мына кара блогубуз мына ичиндеги дифтерге карап өзү автоматтык түрдө чоңоюп кете берет бийиктиги. Баардыгын батырып алды. Эми биринчи ушинтип мына чертежин түзүп алып туруп, чийип алып турандан иштесек бизге ыңгайлуураак болот. 1, 2, 3, 4.
Эми буларды кандай жайгаштырышыбыз керек? Мына линияда бири-бирине жабышып калды. Буларды ажыратышыбыз керек. Мына ажыратыш үчүн кийинки слайдка өтөбүз дагы. Мына justify content деген свойство бар. Justify content. Бул ошол блоктун ичиндеги мына кара блоктун ичиндеги кызыл блоктордун жайгашысы кандай болсун? Flex start деген сол жактан чыксын, space between деген аралыктар алыс болсун, эки жанынан жабышып, flex end деген оң жактан чыксын. Ушундай сыяктуу маселелер. Так, бизде макетти карасак, бизге так, мына space between деген керек экен. Ошону колдонуп көрөбүз. Мына justify content space between сактап туруп көрөбүз. Мына аралыктары алыстап, мына оң жак, сол жагынан жабышып чыгат. Ал эми мына блоктордун ылдыйынан отуступ жүрүш үчүн бизде мына блок деген дифтердин астыңкы сырткы отуступтун астыңкы бөлүгүнөн мына margin bottom бул сырткы отуступтун астыңкы жагынан мисалга 20 пиксель бере турган болсок, ар бир дифтин ылдыйкысынан 20 пикселден аралыкта калат. Эми болсо сүрөттөрдү коюп, тексттерин койсок, ушундай бизде макет аткара алабыз. Сүйлөбөй турлачы, ама сүйлөшүп алдыңарбы, Так, макетте мына калган дифтерди өчүрүп турайлы бирөөнү шаблон кылып. Блоктон кийин сүрөт кетет бизде. EMG деген тегти колдонобуз. Бизде сүрөттөр images деген папканын ичинде болгондуктан, мына биринчи сүрөтүбүз 01.png деген аталышта. Images деген папканын ичинде, мына ол белги ичинде деген билдирет. Images деген папканын ичинде 01.png деген сүрөт. Сактайбыз. Images деген ката жазып алыптым. Так, мына биздин биринчи сүрөтүбүз чыкты. Сүрөтүбүз мына линияга толук батпай калды. Ал үчүн css.block деген дифтин ичиндеги сүрөттөр EMG ширинасы 100% болсун. Блок деген дифтин ичинде сүрөттөр 100% болсун деген свойство бердик. Так, эми бийиктигинден кийин текст жазабыз. Абзац калып туруп эле. Так, кандай текст бар? Текст файлды ачсаңар, бул тексттер силерге даяр жазылган. Көчүрүп туруп коюп коебуз. P деген тексттин ичине коебуз. 4 сыра дегенден кийин бул болсо H2 H3 алып жазабыз. Себеби жирный заголовка экен. Андан кийинкиси P деген текке алсак өзүнчө бир абзац. 300 сом, анан заказать деген дагы бир өзүнчө дифтер болуш керек. Булар ушу боюнча калып турсун. Так, линиялардын кереги жок, алып салабыз эми. Так, линияны алып турабыз, бийиктигин алып турабыз. Сактайбыз. Так, линия калтырып тура берейинчи. Так, линияга граница. Border 1 пиксель, solid, сырый цветта. Мындай. Так, нового ичке отуступ беребиз. Padding 10 пиксель.
нолдан жабышып қалды. Так. Ушунда эле эми мына бир шаблон кылып даярдап алгандан кийин ушул блокту кайра көчүрөбүз. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bundan keyin 5, 6, 7, 8. Pizzalardan hatalarını ölçeceğiz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, ушундай түзүп алсак болот. Андан кийин бизде мына сыртындагы дифтин границасын кереги жок. Чызып алгандан кийин границаларды алып сала беребиз. Биз бул түзүлгөн макеттин адаптациясын түзүшүбүз керек. Так, адаптация деген түшүнүктү слайдтан карап алайлы. Адаптация дегенде биринчи эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Биз экрандардын размерине. Мисалы, могул аппараттарды экрандардын чоңдугуну пиксель менен өлчөшүбүз керек. Мисалы, мына компьютерлердин экраны максимум 1200 пикселден жогору болот. Андан кийинки дагы чоң LED мониторлордуку чоң мониторлордун катарына кете берет. Так, андан кийинкиси Max 992 пиксель бул ноутбуктардын размери болот. Андан кийин планшеттердики 768 пиксель. Бул деген ширинасын эсептейт. Мисалы, планшетте мындай экрандын ширинасы 760 пиксель жана андан жогоркулары планшет режимде болот. Эң акырында бул мобильный телефондордун узундугу 600 пиксель, андан ылдыйкы 590, 500, 400 ширинадагы экрандар булар мобильный устройствого кирип кетет. Так, эми биз могул компьютерде сайтты кантип текшере алабыз? Ал үчүн мышканын оң жагын басасыңар, эң ылдыйында просмотреть код деген бар. Буну бассаңар, мындай нерсе чыгарып берет. Бул жакта пикселди кантип билебиз мына. Силер линияга мышканы алып барып туруп, мындай тартсаңар, мына жогору жакта могул жеринде пиксель эсептеп берет, мына экран чоңдугу. Азыр менин компьютерим экранын разрешениясы ушундай чоңдукка ээ. Ушинтип кичинертсеңер, мына компьютердин экранын кичинертсек болот мынантип. Биз азыр мына өзүңөр көрүп тургандай экран канча кичинертсеңер деле өзгөрбөйт. Мындай болуп туруп, так. Экран канча чоңойтуп кичинертсек деле бизде пиццалар өзгөрбөйт. Биз кандай задача аткарабыз? Экран 992 пикселден ылдый болгондо, ноутбуктун экраны болгондо, мына пиццалар 3дөн чыксын. 768ге келгенде планшеттин режимде 2ден чыксын. Эң акырында телефон форматка келгенде 1ден чыксын деп тапшырманы аткарышыбыз керек. Ал үчүн слайдка кайрылабыз дагы, мына media only screen дейт. Мисалга, биз азыр компьютерде иштеп атканыбызга байланыштуу мына компьютердикин жазбай койсок деле болот. Андан кийин ноутбуктарга тапшырма берели. Мисалы, мына media only screen деген свойствоны жазабыз. Media only screen бул экрандын чоңдугу, узундугу, максимум ширинасы 992 пикселге келгенде кандай свойство аткарылсын? Биз болсо мына блокторго карап беребиз. Кандай болгондо 3дөн чыгат? Азыркы блоктун размери мына 24%. Ал үчүн биз ушул блоктун ширинасын чоңойтушубуз керек. Блок деген diffuse'дин ширинасы width, мисалга 32% болсун. 32% болгондо бул экран 992ге келгенде ширинабыз узарат дагы пиццалар 3дөн чыгат. Текшерип көрөбүз. Так, экранда мына мобильный устройство эмес мына. Так, мына экранды карайсыз, мына 1180, 1100 мына. Азыр компьютер экранда кетип атат. 992ге чейин барат. Так, 900 мына 93дө дагы 4дөн чыгат. 992де, анан 991ден баштап пиццалар бизде 3дөн чыга баштайт.
Эми планшетке келгенде ушуну эле көчүрөбүз кайра. Планшеттин режими экраны 768 ручной берсеңер да болот өзүңөр каалаган. 2ден чыгыш үчүн 48% берейин. Сактайбыз. 100%ке туштап туруп бере бересиң пикселди. Мына экран кичинейип келет. 992 анан 768ге келгенде 768ден ылдыйна мына планшеттин режимде 2ден чыгат. Ноутбукта 3дөн, компьютерде 4дөн. Мына эми эң акыркысы калды. Телефон форматка келгенде 1ден чыгыш керек. Так, эң акыркын деле көчүрүп туруп ширинасына 600 пиксель деп койсок болот. 600 пикселге келгенде 1ден чыкса мына кайра да текшеребиз. Мына 4дөн чыгып атат компьютерде, ноутбукка келгенде 3дөн, планшетке келгенде 2ден, телефонго келгенде 600 пикселден ылдый. Так, мен файлды сактабай калдым. 48%тен болгондо болуп калат. Так, 47% берейин. Ашып кетет. Так. 47% жок, max pitch блоктун размери 600 пикселден ылдый болгондо болуш керек. Жок, биз 48% эмес, экранга толук батыш үчүн 100% беришибиз керек да. 100%. Себеби 1ден батыш үчүн 100%тен болуш керек. Компьютер версияда 4дөн, ноутбук версияда 3дөн, планшет режимде 2ден, мобильный устройство келгенде мына 1ден чыгат. Ушундай адаптацияны иштесек болот. Курсорду алып келип туруп мышка мына жерде планшет, ноутбук жана мына телефон иконкасы бар. Бир жолу басасыңар. Андан кийин мына жерден device тандасаңар болот. Google Chrome'да мисалга iPhone 8 7-8 Plus'ун шаблондору бар бул жерде. iPhone 7-8 Plus тандайбыз. Андан кийин мына жактан show device frame бул ошол телефондун рамкасын чыгарып берет. Мына телефондо ушундай көрүнөт. Так, айландырганда 2ден чыгат. Ушундай иштеп көрсөк болот. Бул сайтка кошумчалай турган нерсе, мышка барган учурду көрсөтүп кетейин. Мисалга мына бул блокторго мышка барганда кичине болсо дагы мындай анимация кошобуз азыр. Ал үчүн CSS кайра ачабыз. Бизде мына пицца турган дифтер булар блок деген класста турат. Ал үчүн мына жерде .block деген дифке мышка барганда ушундай селектор бар. Мына мышка барганда деген кош точка hover болуп жазылат. Бул свойство ошол блок деген дифке мышка барганда мисалга background берип койсок болот. Background green тексттин түсү ак болсун мисалга. Бир учурду көрсөтүп өтөйм. Мына мышка барганда мындай кылсак болот. Жана ошондой эле мышка барган учурда transform scale ошол блоктун чоңдугу кичинерсе, мисалы 0.9 дейин. Андан кийин мышка барганда мындай кичинерет. Ушинтип аткарсак болот. Же болбосо мына сүрөттөрдү дагы айлантырып койсок болот. Сүрөткө мышка барганда .mg жок, чектер точкасыз эле жазылат. Сүрөткө мышка барганда transform rotate деген бар. Бул айланат. Мисалы 45 градуска айлансын. Transform rotate деген мышка сүрөткө барганда 45 градус айлансын.
трансформдың башка свойстволарын колдонсоңор болот. Бул жерде трансформ, могул жерде scale деген бар, YZ деген горизонтальный, вертикальный, ушуларга карап өзүңөр жазсаңар болот. Мисалга мынауна transform rotate мисалы 360 дек деген бул градус, 360 градус берейин. Transition бул анимациянын убактысы 0.5 секунд аралыгында болсун. Башка барганда азыр бир круг айланат ар бир сүрөткө. Бул жагында өзүңөр фантазияңа карап өзгөрсөңөр болот. Мышка барганда фон өзгөрөт, блоктор кичинерет, сүрөттөр болсо айланат. Ошого окшогон кошумча дагы функцияларды аткарсаңар болот. Эсиңерде болсун, бул азыр блокко барганда сүрөт айланбайт. Себеби сүрөткө мышка барганда мына курсор сүрөткө барганда айланат. Блокко барса айланбайт. Мындай кылып иштесек болот.